Жаздын көркү жакшы сөздө. Разымын сага долбоору Кыргызстан обондорунда. Адам баласы сөзсүз бир нерсеге ыраазы болуп жашаш керек. Ыраазычылык жүрөгүбүздү жылыткан, жан дүйнөбүздү нурга бөлөгөн өзгөчө сезим. Бактыга жараша менин жашоомдо мен рахмат айткым келген адамдар абдан көп экен. Бул долбоорго даярданып жатып, өмүрүмө таасирин берген, керек учурда жардамын аябаган адамдардын кимисине рахмат айтам деп көп ойлондум. Жашоону эмнеге гана салыштырбайбыз? Мен жашоону алга сызган поездге окшоштурам. Андагы жүргүнчүлөр биздин жашообуздагы адамдар. Ортодогу мамиле канчалык ысык болбосун, сүйүүбүз бекем болбосун, сый урматыбыз тоодой болбосун, каалайбызбы, каалабайбызбы, ал адамдар өз станциясынан түшөт. Сиз дагы, мен дагы кайсы бир адамдын поездиндеги жүргүнчүбүз. Ошол себептен бул түбөлүктүү эмес дүйнөдө мени ар дайым колдоп келген, мени тең салмакта кармаган өзүмө, менин поездиме рахмат айтам. Мен машинист катары өзүмдүн поездимди туура багытта кармаганга аракет кылам. Менин темир жолдорум түз болсо экен, жаңылбаса экен деп тилейм. Жашоо поезд. Ошол поездке, жүргүнчүлөргө, өзүмө рахмат айтам.